Бул 30 жаштагы хирург-флеболог Элдос Турсунбеков. Ал 8 май күнү Бишкектеги ооруканалардын биринде сакал эктирүү боюнча операция жасатып жаткан маалда табышмактуу жагдайда каза болгон. Маркумдун жакындарынын айтымында ал анафилактикалык шокко кабылган. Алар Турсунбековдун өлүмүнө тиешеси барлар тиешелүү жазасын алуусун каалашат. Мен ошо маркум Элдос Турсунбековдун атасы болом. Атым Болотбек, Мамедович Болотбек Турсунбекович. Ошо уулум менен чогуу турчу, эң кичүү балам болгондон кийин ошо менен чогуу жашачубуз. Ошол күнү эртең менен кечирээк турду. Кечирээк туруп эле кечинде мурунку күнү дагы кылмак да. Мурунку күнү жасатам деп атканда жана пересадка барадасын. Пересадка барада. Сакалын пересадка кылмак да. Ошону кылдырам деп атканда мен айттым: "Эй балам, анын эмне кереги бар? Сакал өсө турган кезде өсөт да, өспөсө эмне кереги бар аны?" Десем, "Жок ата, эми 30га чыктым. Эми өспөгөн качан өсөт эле? Кылдырып эле коеюн" деди. Мен ойлодум, аны эми жеңил эле бирдеме экен деп барып мындай ойнотуп коет экен. Мындай эч бир ушундай оор операция экен деп такыр элестетип да ойлогон да жокпуз. Эртең саат 11-лерде туруп жумушуна кетем, эми ошо бүгүн жасатам. Кечирээк келем. Алты 7 саатка жайына берет экен, 7 сааттай болот. Анан кеткен, опурдан отуруп калганбыз. Анын кечинде биз отурсак эч бир күндө эле тиги жакпай жумуштар менен жөө кечирээк келип көнүп калганбыз эми. Келет деп отурабыз. Кызым да келип калган. Ошо кызым менен сүйлөшүп, телевизор көрүп эле отурганбыз. Саат бир 12-ге жакындап калганда. 12-ге жакындап калганда кечки түнкү саат 12-де биз эми келип калатасы деп телевизор көрүп сүйлөшүп отурганбыз. Ошол кезде эле бул эрке ортоңку уулумдун досумун деп эле бир чалып калды телефонго. Эмне эшикти ачсаңыз мен келдим. Эми түнчүн эмне деп атат. Эртеси күнү 9 майрам эмес беле. Ошого биз отуруп бир шашлык кылабыз деп, семьясы менен балдар бала чакабыз чогулуп отуралы деп атканбыз да. Ошо ортончу уулум мариновка кылып эт ала келем дегенде, ошол акчаны бербейген го деп эле чыксак ошо туугандардын баары чогулуп келип калыптыр. Ошол жерден угусуп калышты. Ал ошол айтып атпайсызбы, ортончу баламдын достору келишти, ошентип тууган тушкандар угузушту деп. Алар ким аркылуудур? Негизи сиздер кантип билдиңиздер же жакындарыңыздар кантип билди? Ошо балама бир досу чалыптыр. Саат 9-да. Ал досунун карындашы Фучикте больницада иштечкен. Мен балам бул Фучикте больницада дежурствода иштеп барып келип, анан күндүзгүсү болсо флеболог болуп частный больницада иштечү. Анан ошол экил Фучикте иштеген кыз каким-то образом угуп калып, анан акырын байкесине айттыр. Тайт да. Байкесине чалып, анан байкесинен тиги балама чалып ошол угуп, анан достор келе калсаңар моякта что-то ровдга келе калсаңар. Элдос боюнча бирдеме болуп атат. Десе, балам эмне болду? Авария болгон же бирөөнү сүзүп алган, эмне болгон? Деп эле чыгып эле анан ровдга барса достор күтүп турган экен. Ошол жактан уулум ошол жактан угуп, анан ошолдон туугандарга айтып. Өзүм 3 эркек, 1 кызым бар. Эркектердин эң кичүүсү болчу, андан кийин анан кызым. Бул өзү биринчи ушул мединститут бүткөндөн кийин жанагы немесин ординатурасын Россиядан өтүп келейин, бияктан ординатураны жакшы өткөрбөйт экен. Анан экзамен тапшырып, ошо Казанга өтүп, Казандан ординатурасын бүтүп 2 жыл. Анан ошол жакта калып 2 жыл иштеген. 2 жыл ошол жакта иштеп, жанагы флебол специалистысын үйрөнүп келип, анан бияктан бул Фучикте хирург болуп орношуп, хирург болуп иштеп жүрдү да. Хирург болуп, ошо башында постоянно эле хирург болуп иштеп жүрдү. Күндүзгү
дежурство болуп эле. Андан кийинчерээк анан ошо жана частный больницага кирип флебол боюнча анан баягы жумушу көбөйүп кеткенде анан күндүзгүсүнөн чыгып эле фучикке түнкүсүнө эле дежурствого барчу да. Күндүз постоянно ошо частный флебол боюнча иштечү. Негизи уулуңуздун өзү ден соолугу кандай эле? Мурун кийин дарыга, уколго андай? Деги эле бир өмүрү бир ооруп көргөн эмес. Эч бир ооруп көргөн эмес. Күндө залга барып спорт менен заниматься этип турчу. Ага да убакыт таап, тияны убакыт таап эле сонун эле здоровый болуп жүрчү. Эч бир дары ичип, мындай больницага жатып көргөн бала эмес. Эч жери ооруган эмес. Кандай болуп кетти бул? Эч түшүнүксүз да аны. Ошол мисалы адатта ошондой операцияларды чет жактан кылдырып келишет эле го. Эмне себептен Кыргызстанда жасатайын деди, же таанышып эле, же кандай? Негизи Турциядан кылат да бул операцияны. Анан бул балам менен ошо Фучикте чогуу иштеген бала, чогуу иштептир мурун. Ал барып Турцияга барып, ушул специалистти үйрөнүп келди, пересадка баласычы. Ама тааныш жакшы мамиледе болчу экен го бул жүргөндө. Анан биз кайсы досторун көп тааныбайбыз да. Анан ал айтып калды, ушундай досум бар, чогуу иштегенбиз. Ошол эле кылат, алып берген атат. Сону эле кылат деп коем. Биз вообще ойлогондукпуз анын оорун неметтерин. Жанкы деп айтсак да болбоду. Ошо таанышы Турциядан окуп келгенде ошого ишеним берип анан ошого барды да. Карабайсыз балдардын кылганын. Экспертизанын жыйынтыгы азырынча белгисиз эмнеден болгону, болжолдуу эмне деп айтып атышат, эмне себептен болуптур? Экспертизаныкы азырча элек, экспертизаныкы 1 айдан кийин дешти. Анан азыр предварительно эле эч бир мындай точный диагноз коебойт экен, алар деле божомолдоп эле недостаточный сердечный недостаточность деп коет экен болду. Жүрөк боюнча деги эле бир недостаточный болуп, жүрөгү мындай давлениеси көтөрүлүп, же болбосо давлениеси түшүп мындай болгон, деги эле андай болгон эмес да. Жолдошунан жаш калган Перизат Өмүракунова ошол каргашалуу күндү мынтип айтып берди. Биз деген 2017 жылы үйлөндүк. Быйыл бизге 8 жыл болмок. 17 июнда. Биз 8 күнү мага сүрөттөр жөнөтөт. Сүйлөшөбүз да, кандай мына мен деген айтат, запистерим атайын 12ге барын өзүмдүкүн запистерин жылдырдым, чтобы у него быть саат уже 1-де. Жылдыртып барды, получается. Бул деген уже Элдос негизи уже бирлерде уже клиникада окугаш керек болчу да. Мен чалган жокмун. Процедура 4-5 саат занимает. Тем более булар бирин тааныгандан кийин сүйлөшүп эметип, может, көбүрөөк бар сөз алакстырат го жумуштан. Ошондой мейли чалбай эле турайын деп мен чалган жокмун. Обычно бизде привычка бар, бирибизге чалабыз да. Чыктык бир жерден. Бул уже мындай көнгөн адат да биздечи. Мен ошо күтүп жүрдүм да, чалат депчи, кандай болду экен. Жок, чалбайт. Мен что-то уже переживать этип баштадым. Казанда саат уже мен 5-6-ларда уже чалып баштадым да. Жооп бербейт. Биякта уже канча болуп калат, ошондо саат 7-8 болуп калат да, 7-8-9 даже болуп калды. Мынча жок деп голосовойда жөнөтөм. Барсыңбы депчи, жооп берип койсом болот деп. Жок эле жок. Менде Казанда саат 11 уже түнкү. Анан Бишкекте болсо 2. Түнкү 2. Бул эмнеге мага чалбай атат? Же трубканы албайт көрөк. Канча чалдым, канча пропущен, канча голосовой. Эми таарыныч пайда боло баштайт да. Эмне болуп кетти экен деп. Анан үйдөгүлөрдү WhatsApp'тан онлайн карай баштадым да. Может, кто-то последний раз сидел деп. Карасам, апам 9-да эле уже отуруптур. Башка отуруп, сестренкалар, байкемдер жок да ошо WhatsApp'та. Атам отурат. Атам 3 мүнөт назад отуруптур да. Түнкү 2-де болчу. Мен таң калдым.
түнкү 2-да мен атам эмне болуп жүрөт. Ошондо уже шекшей баштадым. Может, что-то не то деп жаздым. Атамдан уялдым, түн ичинде бирок жүрөгүм эзилип атат да, неизвестность, эмне болду. Может, токтоп калгандырбы, чарчап же. Главное, мага ушу керек болчу. Келдиби үйгө, жаттыбы депчи. Атама жазсам, жооп бербейт. Окуйт, жооп бербейт. Арадан уже время өтүп атат. Окугандан кийин мен ушу жүрөм чыдабай, уже чала баштадым уялбай элечи. Түнкү болобу. Чала баштасам албайт. Мага деген атамдын телефонуна жооп берди. Бир саат Элдос ооруп калыптыр. Переживать этпе, азыр реанимацияда нас не пускают. Сен билетти алып келе бер дейт да. Баланы алып, амана сен келип алгыла депчи. Деп бүт пландын баары, билетти да в день еще 9 мая, это же сложно все взять. Даже не знаю, там смысл есть рассказывать. Айтып бериңиз, сиз бияка учуп келдиңиз. Мен учуп келдим. Ушу ишенич менен ушундай эле болсо соң болбойт беле. Ушу ишенич менен Ичиңизде ооруп атат, реанимацияда деген ой менен эле келдиңиз. Бирок сезип да. Мен билип атам. Сезип, потому что ал когда переживает или что-то эме болгондо биз деген 16 жашыбыздан бери чогуу дружить этип жүргөнбүз. 5 жыл дружить этип, 6-жылы үйлөнгөнбүз. И кандай айтсам, подростковый возраст менен экөөбүз чогуу келе атабыз да. 30 жашка келдик экөөбүз дейм. 16 жаштан бери и уже сезим пайда болуп калды да, уже бирибизди сезип. В этот раз бир башкача болдум. Мындай мустак болот да, почему-то меники мустак болот. Апамдар айтып атты, баары успокаивать этип атышты. Байкемге да чалам ызылдап, байкемдерге ой реанимацияда очередьте жүрүп бакышты. Аракетин кылышты да, эми алар мен аман эсен багам менен келип алайын деп. Бирок мен сезип аттым да. Ушу полет прямой рейс болбой 4 рейс болгон үчүн мен өзүмдү прям оюмду билбей калдым, уже кайка батарымды. Келдим, боз үйдү көрдүм. Ишенгим келген жок. Менин атым Турсунбеков Элдос, мен флеболог дарыгермин. Элдос Турсунбеков 2012-жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына тапшырып, 2018-жылга чейин окуган. 2018-жылдан 2020-жылга чейин Татарстандын Казан шаарында ординатуралык окуп, 2022-жылга чейин стационарда, поликлиникада, жеке менчик клиникада иштеген. Ушул жылдар аралыгында Элдос Турсунбеков кан тамыр хирургу, УЗИ жана эндоскопия боюнча адистикке ээ болгон. Андан соң Дагестанда билим алып, кийин адистиги боюнча иштөө максатында Бишкек шаарына келген. 2022-жылдан бүгүнкү күнгө чейин Фучик көчөсүндөгү ооруканада жана флебоцентр медициналык борборунда иштеп келген. Бул эң күйүмдүү, мүнөзү эң бир башын өйдө көтөрүп, мага бир апасына бир каршы бир сөз айткан бала меселе. Эмнени айтсаң, хорошо деп күлүп эле баарын кылып, баарын өттүрчү. Кандай баягы үйдөр семьясы менен, бала чакабыз менен чогулуп, бирөөнүн туулган күнү болобу, тиги болобу, ушу балам уюштуруп баарын. Кимге кандай белек аларын ушул алдын ала эле билип койчу да, баягы жөнөкөй сүйлөшүп отурган кезде эле баягы кимне деп сүйлөйт, кимге жагат, ошону акырын биягына жазып койчу экен да. Деген болуп келсе, угадать этип ошонун каалаган белегин алып келет эле да. Баары саңачу сен муну кайдан билдиң, муну жакшы көрөрдү. Ушулга керек экенин кайдан билдиң, сен билем да деп эле. Ушундай уюштургуч жагынан да аябай жакшы балам эле да. Мени ушу баарын карап турат эле. Саатым эскерсе, саатымды алып берип айтам, саатыңыз ой алып мындай саат. Даже телефонун чехол эскирип кетсе да ошол экен. О чехол эскирип кетти, мону тагыңыз, алмаштырыңыз деп ушундай. Баарын карап турат эле акуш. Бүт үлгүлөт эле.
жұмысына да, үй жұмысына да. Мен күй атамын да күй. Ну, барыр, айтсам, это сложно поверить, да, без него жизнь. Для меня очень тяжело поверить. Как будто не со мной это происходит, не знаю. Bir балабыз бар. К сожалению, жалғыз балабыз. Көп күткөн балабыз. Бирок Алла Таалам 5 жылдар берди. Он прекрасный муж. Мен минесе разымын. Очень чувствительный. Сезип турган, бүт жерге жетишип турган. А отец он был самым лучшим. Эчтекеге бизде кемиткен жок. Эчтеке албай калдык, эметпей калдык деген нерсе жок. Вот нету, чтобы он не выполнил. Ата милдети жагы эң мыкты болгон. Баламды ушу 2 жаш 8 айына чейин көрүп калды. Даже 8 ай 7 ай болуп калды да. 8 ай мына майда болмок. Мен ушу балам эле мени азыр кармап атат да. Мен баламды коркута албайын, мен балам кекерчек болуп калбасын, мен балам тили чыкпай калбасын деп мен өзүмдү ошо кармап жүрөм да, көп ыйлабай. Но мне очень тяжело, да, хоть и сейчас может вам всем показаться, что я такая көп ыйлабай эме эле го депчи. Мына сейчас ошо движет ошо мен баламда, мен баламды мен күйөөмдөн аманат калган, ошо мен баламда. Мен ошого туруш керекмин. Баламды коркута албайын. Психикасы бүт тиги дүйнөдө мен хочу, чтобы он вот так меня встретил, он говорит, мага таарында. Мен эмнеге күйүп атам, ошол учетто турса же сердечныйдечи, же аллергетик болсо, прям анда ии демекмин да. Анан сопсонун туруп барып эле турбай калганым мага ошол непонятно, да. Болотбек Мамбеталиев уулуна операция жасаган дарыгерлердин ата-энелери аларга кечирим сурап келгенин айтат. Ошо коюп аткан күнү атасы менен апасы келиптир. Биздин балабыздан күнөөлүү болуп калды, күнөө кетти. Биз эме тигил немесин көтөрө калалы, муну көтөрө калалы, 40 жылын өткөрө калалы деп келиптир. Жеңиме айттым, силер 40 жылын өткөрүшүн силерге кимде кажети бар? Кереги жок силер. Мага чындык керек. Ичимде ойлодум, ошол буга мен жетпейт, айбыны жазбайт да делем керек болсо. Анан ушу жана башында жашырып, эмне үчүн биз укпайбыз, эч кимден укпайбыз да, какой-то посторонний адамдардан өлгөндөн кийин 4 саат, 5 сааттан кийин угабыз да. Даже укканда биз ишене албай, моргка барып көрмөйүнчө ишенбейбиз деп туруп, биз моргка бардык да. Моргка барып баламды көрүп мустак денесин кармаганда ошондо гана ишендим мен. Эмне үчүн ошол врач ош жерден үзүлүп кеткенден сразу бизге кайрылбайбы? Монтип неметип алып өлтүрүп алдым балаңарды деп түз бизге биринчи айтпайбы? Түшүндүрүп, эмне деген иш менен кандай кылып неметип кетти. Жок, айтпастан жашырып жаап аны. Посторонний адамдардан угуп калып, эгер ал жанагы угуп калып бизге чалбаганда, балким таң атканса деле айтмаңыз. Биз эртең менен может укмакпыз. Ушуга биздин жаман ачуубуз келди. Эмне үчүн убакытты соскусу келди алар, просто сосуп убакытты документациясын сураладыбы, же эмнеси кылды, мен аны билбейм.
Ошонусунан менин жаным ачыды да. Бүгүн эртең менен саат 9-та эле мында эшик тыкылдап калды. Бул ким болду экен деп чыгып эшикти ача калсам эле Фучик больницасынын главврачы, ошо Элдостун заведующий, отдельный заведующий, экөөнү тааныйт элем да. Ошолор анан дагы бир 5-6 киши келип калыптыр. Анан учакчы эле мен ойлодум, мен коллективи Куран окутуп бир көңүл айтак деп келген турбайбы. Менен киргизсиздер деп эле. Киргиздим. Анан кирип отуруп, анан главврач сөз баштап калды. Мен эми 2 бала тең менде иштеген, бизге кыйын болду. Эми Элдостун да жакшы хирург эле, хватки эле, тияктан дагы аябай жакшы рекламаларда жакшы иштеп аткан экен деп элечи. Анан мен айттым да, бул келген балдардын баары ошо чогуу иштегенсиңер, биз чото шекишип кеттим да саган сөздөрүнөн. Сен менен ооба ушунун баары ошол жакта иштеген немелер деп койду. Анан токтогон мен Куран окуңуз дедим. Куран окудум. Куран окугандан кийин кайрадан сөз баштап айтып, мына могул ушу операция кылган бала деп атпайбы. Ошол операция кылган баланы 2 бала кылыптыр да. Ошол 2 бала мына ошол атасы ошол эшитип алып келиптир да. Мен оюмда ойлоп атпайм, ал тиги коллектив Куран окутуп көңүл айтып коебу деп келген экен деп. Эмне үчүн ошо главврачы, эмне үчүн ошол заведующий ошол адамдар эшитип алып мага ортого түшүп келет да. Эгеси өзүнчө келип, андан көрөкчө мага кеңеш бербейби? Мондай болгон экен эми. Акыл айтып, мындай болгондо мындай болчу эле, тигиндей болгондо тигиндей болот эле, силер мындай кылсаңар болот деп, наоборот ошо балам күйгөн болсо балам жагын бир жаштагы бизге бир жардам берген сөздү айтпайт беле, өзүлөрүнчө келип. Мен болуп бир келсе келиптир. Кана сен мага чындык керек. Чындыкты айтып берчи сен. Менин көзүмчө, мен өз оосуң менен угайын. Десе мен айтып анан канча укол аттыңар десем, канча укол берген санын билбейт, канча укол атканын. Бияна 7-8 10 чакта атты окшойт деп. Силер кандай урасыңар? Канча укол атканын точно билбесиңер. Сен чотко можеге 5-ти, можеге 6-ны бердик, бияна мынчаны бердик деп чотко айтышыңар керек да силер. Кандай силер анын санын билбейсиңер, даже канча жасаганын. Анан биринчисин этабын кылыпсыңар макул. Ошондон кийин аны эс алдырыпсыңар. Андан эгер начар болуп барса, эмне үчүн дагы экинчи дозаны берип, дагы экинчи этапты баштап атасыңар? Ошон үчүн силер передозировка кылдыңар да. Деп анан уккум келген жок аларды. Уже калп айтып берип башкача немелерди убактылары туура келбейт, биз кадиме менен эрткен токтоткула дедим. Мен силерди бир чындыкты айтып көңүл жубатат экенсем, жөнүндө калп айтыш үчүн келипсиңер. Биз тигине кылып, эчтеке кылбайсыңар, силер эчтекеңер кереги жок мага. Мага бир гана чындык керек, акыйкат керек. Ол башка эчтекенин кереги жок. Баргыла деп аларды кетип жибердим. Кыйналып баягы неметип баштаган кезде эле булардын айтуусу боюнча эми ага айтабын биз кичине аракет кырып эле сразу адреналин дейби, ошону сайып туруп эле анан скорый чакырдык дейт. Скорый 10 мүнөттө эле келди. Анан эс алдыра албай өтүп кетти. Мурунку берген версиясы боюнча айткан булар, биз жарым саатча алышып эс алдыра албай койсо, анан частныйды чакырдык. Анан частный келди 10 мүнөттөн кийин. Анан частный келип нете албай, анан биз гос чакырдык деп ушундай версиялар болуп экен да. Ушул ар кандай сөз болуп немелер такыр бир немеге келбей атат да, жооптору. Точно кандай болгонун, эмне болгонун билбейм. Главврач отуруп айтып атат да бул жерден. Мен жумушта жүрсөм мага чал дейт бул бала. Агай келе калыңыз деп. Саат 4-төрдө чалды дейт. Анан главврачка 4-төрдө чалса, мен ошону коюп жетип барсам, как раз тиги скорый келип, эс алдыра албай туруп ошол жерден эле өтүп кетти дейт. Главврач ошондой дейт. Главврач 4-тө дейт, ал убактысын туура эмес айтып алды. Тияк боюнча 6-да дейт. Билбейм точносын кандай. Моргтон барып караган кезде ушу бул төштөрү көгалада, искусственный дыхание берип рестерден өткөндө көгала болсо керек деп ойлодум да. Анан эрдин тиштеп койгон экен аябай катуу. Ошон байкадым да, анан
кирип барсам артынан ушундай кан аяктын баары кан агып жаткан экен. Не бул кан аккан, кандай деп кийин сураштырсам, баягы пересадка алган жерлеринен кан чыгат экен да. Багы неткен кезде башка тепти. Эгер башка тепкен кан ошончо чыга турган болсо, давлениеси эмнеге түшүп кетмек эле? Давление түшүп кетсе андай тебе бербейт да. Билбейм, түшүнүксүз. Ошол операция болор күнү келинчеги же жакындардан эч ким барган эмес беле чогуу? Келинчеги Россияда болчу. Жумуштар менен бир жума мурун эле баласы менен ошол жакка кеткен. Келинчеги менен сүйлөшүп турду. Биз болсо ойлогон да жокпуз, ушундай оор жанына барып тура турган экен депчи. Мындай бир эле неме менен сайып койчу демеде эстеттик. Ал балабыз айтты, ой, ал менин досум, эч камсанбай батыр эметет ал. Жакшы жасайт экен. Мен да укпапмын, ошо 7 саат бурун. Апасын айтыптыр. Мен 7 саат жасайт. Мен неметпей эле, кечире келем. Аябай жай жасала турган неме экен да. Бул айткан, ойлоп койдум, ошончо тал немен отуруп канча действительно убакыт керек го деп ойлоп койдум. Аны менен кошо барышта оюбузга келген жок дегеле. Оор мындай неме болот экен деп дагы оюбузга келген жок эч. Ошого да биз өзүбүздү жеп атабыз. Жок, анын неметип атканда бир интернетти ачып, эмне деген неме, кандай кандай общий наркоз кылабы, местный кылабы деп бир таанышып койбоппуз да ошону биздерчи. Маркумдун атасы бул иш акыйкаттуу каралсын дейт. Биздин өлкөдө көп эле ушундай болгон нерселер жабырып жашырылып кетип атпайбы. Анан мен ушу кыргыз элинен баарынан сурайт элем, ушу урумдун немесин колдоп бергиле. Акыйкат, чындыкты биз билгибиз келет. Биз эч качан бир ал күнөөсү жок же балам оорукчан болгон болсо мен даже баламды сойдуруп экспертке бермек эмесмин. Мен ошо балам жакшынакай ден соолугу чың болгон, бир туура эмес болгон үчүн ошо чындыкты билейин деп экспертке берип, ушундай жыйынтыгы чыкса деп күтүп атам да. Ошону азыр постердуга дагы чыгып атышат. Эң жакшы специалист болчу, баары эле тааныбыз жакшы болчу, тигиндей мындай деген жакшы немелер чыгып атат. Ошондой эле колдоп турса, ошондой жакындай буйдаланып кетпесине колдоо беришсе, бул менен мындай врачтар менин эле баламды эмес, эгер дальше ушундай иштеп турса, кыргыз элинин көптөрүнө бир жаманчылык келтире турган нерсе да. Ошон үчүн муну таптакыр бул врачтык немесинен ажыратыш керек да бул баланы. Мен аны соттотуп, түрмөгө тургузуп, же бирдеме кылбай берейин деген деле оюм жок. Ошо мындан ары ал дагы иштеп, биз эгер жөн кылсак, дагы иштеп, дагы далайын ушинтип сыздатат да бул. Ошон үчүн бир чындык чыгып, ушул бир жаман жагы менен келген эл билип ушуну. Ушул бир ушул немеге жолобогондой бала болсо деген гана ой болуп атат да бизде. Маркумга операция жасаган хирург аты жөнүн айтууну жана жүзүн көрсөтүүнү каалаган жок. Биз андан иштин чоо жайын сурадык. Элдос биздин досубуз, ата энесине, жубайына, негизи эле бүт кыргызстандыктарына көңүл айтып келебиз. Бул жоготуу биздин да кабыргабызды ооруп турат. Коллега болчубуз, көптөн бери чогуу операция кылчубуз, чогуу иштечүбүз, чогуу дежурстволордо туруп чогуу болчубуз да. Жакын эле тааныш болчубуздар экөөңүздөр, Жок, бул көп жылдан бери бирге иштешебиз да. Кесиптешпиз. Азыр эми мен сүйлөгөнгө деле биртке кыйналып жатабыз. Бул окуядан кийин душманыңа да каалабайсың да, мындай болуп. Процедура боюнча дос менен сүйлөшүп, анализдерди тапшырып, анализдердин жыйынтыгы менен процедурага алынганда, процедуранын 3 этаптан туруп, ошо 2 этабында чач көчүрүү учурунда шок берип, жүрөгү замат токтоп, ошол учурда биз тез жардам кызматын кылып, андан кийин 10 мүнөттөн кийин ошол 10-11 ушундай убакыт камерада баары бар, ушундай тез жардам келип, биздин жумушту улантып, анан кайра бизди милиция кызматкери алып кетип, туугандар менен байланыша албай калдык.
ошол күнөө болуп атат бизге. Эс үчүн ошо Элдосду эс үчүн жоготор эмес, дароо туугандарына байланыша алган жоксуздар. Себеби дегенде 103 кызматы бизди алып кетишип кабыл салган. Алып келип допрос кылып, анан байланыша албай калдык. Азыр ар кандай кептер айтылып атпайбы? Тез жардам унасын көпкө чейин чакырышкан эмес деп. Дароо эле тез жардам келди беле? Кандай болду эле? Тез жардам келгенге чейин Элдостун көзү тирүү беле? Тез жардам биздин ошо жүрөк токтогондон кийин 13 мүнөттөн кийин келген. 4 скорый келген, баары келген. Ошол видеокамера аркылуу баарыны мындай айтсак болот да. Бул эми терең жоготуу болуп атат. Бизге деле жакын жүргөн кишибиз болчу. Ошого ушундай тагдыр болуп атат. Аллахтын буйругу. Процедураны канча адам аткаргансыздар, канча адам жүргүзгөнсүздөр? Бул процедура негизи 2 доктор жасалат. Сиз анан дагы доктор, дагы бир доктор. Ошол медсестралар болот, жардам берип, эме кылышат. Жанагындай анафилактический шок деп атпайбы? Ал эмне үчүн болушу мүмкүн? Балким дарыны ашыкча сайып койгондо же кандай болгондо ошондойго алып келет? Анафилактический шок деген эме бул тез реакция болот да, поздний реакция деген да бар экен. Анан биз да күтүп ушундай туугандардын көңүл айтып, ошо экспертизаны күтүп отурабыз. Ошол кандай чыкса ошондой болот да. Кандайдыр бир процедураны жүргүздүрдү? Негизи дарыгер алдын ала проба кылып анан кийин жүргүзөт го. Сиздер ошол анын денесине аллергия болуп кетпейби пробаларды кылгансыздарбы? Биринчи биздин досубуз келгенде бар анализдерди алып, проба кылып, бар устав боюнча кылынган. Андан кийин ошол жумуш учурунда 3-үнчү саатта ушундай берди. Ден соолугунда эч кандай көйгөйлөр болгон эмес? Жок болчу. Жок болчу, документтер боюнча таза болчу. Эми мен азыр көп сүйлөй албай атам, бул деле биз үчүн аябай чоң жоготуу болуп атат. Кайра ата-энелерине көңүл айтып келебиз. Экспертизанын жыйынтыгы менен ошол кандай болсо ошондой болот. Анын баарын силер угасыңар. Рахмат. Бул иш боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы мындай деп жооп берди. 2025-жылдын 8-майында Бишкек шаарындагы жеке менчик медициналык клиникалардын биринде 1995-жылы туулган Т.Э. аттуу жаран медициналык кызмат көрсөтүү учурунда каза болгон. Аталган факты Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын турак жай коммуналдык чарба башкармалыгынын автоматташтырылган маалымат системасына катталып, алдын ала иликтөө иштери башталды. Келгенден кийин атайын ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерди текшерип, маркумдун өздүгүн такташкан. Бардык керектүү экспертизалар дайындалып, анын жыйынтыгы менен болгон окуяга учурдагы мыйзамдарга ылайык юридикалык баа берилет. Сереп ТВ телеканалы маркумдун каза болгонуна байланыштуу жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтат.